Саламатсыңарбы? Мен Төлөс айыл өкмөтүнө караштуу Айтамга айылынын тургуну Ражапова Мубаракмын. Менин 6 балам бар. Багбанчылыкка көп жылдан бери кызыгып, ушул жерде бактарды кылдык. Бассейн казырдык. Ошо капельныйга капельный системаларын куруп жатабыз. Бассейнди да жакында куруп орноттук. Бул жакта суу тартыш болот, себебичи 10 күндө 15 күндө бир келет. Көбүнчө жазда Саратанда суулар тартыш болуп калат. Ошон үчүн ошол максатта бассейнди курдук. Мен бул бакка кызыгуусунан жашымдан бери кызыгам. Балдарга келечек түзгүбүз келди. Ошо бакты өндүрүп, жакшы күндөргө иштетишти максат кылдык. Ошого капельнийларды үргөнүп дагы, олорду дагы жолго салайлы деген максат менен капельный көчөттөрдү эктик. Биз Өзбекстанга баргандан баштап капельный системаларды койгон, орноткон жерлерди, сууларды кантип иштетүү боюнча, кандай болуп куруу боюнча баардыгын көрүп келдик. Кудай кааласа биз да ошондой максатта келип ушу иштерди баштадык. Ушу бассейнди биз суу тартышы үчүн курдук. Суу 10-15 күндө бир келет. Ошо ушу бассейнге толтуруп алып, суу келбеген маалда ошо тамчылатуу боюнча сугарып турууну максатыда курдук. Бассейнибиздин чоңдугу 15-6. Элдерге ушул жерде суу тартыш болгон жердеги өзүбүздүн колу коңшуларга, ушул жердеги элдерге айткым келет. Ушул бассейндерди куруп, ушундай сууларды сугарышып, бассейндерди курушту ошол максатыда баардыгын айтып келем, ушундай системаны куруштарына. Жакын ортодо бүтүрүп ушул сууларды толтуруп алып, ушул бактарга коюш максатыда Ашкам экөөбүз сүйлөшүп, маслихатташып ушул жерге орноттук. Мен ушул көчөттөрдү гигант ред деген сортудан алып эктик. Гиластын өзгөчөлүгү сактоо мөөнөтү көбүрөөк турат бери гиластерге караганда. Ошон үчүн ушул көчөттү тандап эктик биз ушул жерге. Бактарды көбөйтүү максатыбыз бар. Чалым экөөбүз ушуларды келечекте ошо балдарга ушул кылган бактарыбызды үргөтүп, ушул бактарды жакшылыктарга иштетишибизди максат кылып отурабыз. Балдарга келечекте пландарды түзүп бергибиз келет. Азыркы ошо бактарыбыздын алдына ошо капельнийларды үргөтүп, көргөн билгендеримди баардыгына буларга айтып, ошолорду иштетүүгө аракет кылып жатабыз. Климаттын өзгөрүшү жана суу ресурстары. Акыркы 10 жылдыктарда Кыргызстанда климат олуттуу өзгөрдү. Температуранын өсүшү Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча +1,1 Цельсий 1960-2010 жылдар аралыгында орточо температуранын өсүшү катталган. Кылымдын аягына карата температуранын өсүшү +6 градус Цельсийге чейин жетиши мүмкүн. Мөңгүлөрдүн кыскарышы. Мөңгүлөр дарыялар үчүн табыгый суу сактагыч болуп саналат. Бирок алардын аянты акыркы жылдары тез кыскарууда. Суунун сезондук режими өзгөрүүдө. Мезгил өзгөрүү. Жазында суу көбөйөт, жайында суу азаят. Кургакчылык көбүрөөк байкалууда. Кургакчыл жылдары дарыялардын агымы 25-45%га чейин төмөндөшү мүмкүн. Кыргызстанда суунун эң ири керектөөчүсү айыл чарба. Жалпы суу ресурстарынын 90-94% сугарууга пайдаланылат. Мындан тышкары өлкөдөгү айыл чарба жерлеринин болжол менен 75% ирригацияга көз каранды. Сугарылуучу жерлер 1,23 миллион гектар. Бул сууну туруктуу жана натыйжалуу башкаруу айыл чарбанын өнүгүшү үчүн негизги фактор болуп эсептелет. Сууну ким пайдаланат? Үлүшү айыл чарба 90-94%, өнөр жай 6%, калк 3%, башкалар 1%. Суунун экономикалык натыйжалуулугу. Азыркы учурда суунун экономикалык натыйжалуулугу салыштырмалуу төмөн бойдон калууда. Кайсы чечимдер бүгүн жеткиликтүү? Климаттын өзгөрүшү шартында сууну натыйжалуу пайдалануу негизги мааниге ээ болууда. Кыргызстанда сууну үнөмдөөчү заманбап технологияларды сыноо үчүн 7 облус боюнча 25 демонстрациялык участок түзүлгөн. Бул участоктарда ар кандай технологиялардын натыйжалуулугу жана экономикалык көрсөткүчтөрү бааланган. Негизги технологиялар жана алардын натыйжасы. Тамчылатып сугаруу. Суу өсүмдүктөрдүн тамырына түз жеткирилет. Натыйжасы. Сууну 65%га чейин үнөмдөө. Түшүмдүүлүктүн 20-70%га чейин өсүшү. Жер семирткичтердин сарпталышынын 20-30%га азайышы. Жамгырлатма сугаруу системалары. Даан өсүмдүктөрү жана тоют өсүмдүктөрү үчүн ылайыктуу.
Натыйжасы сууну 20-40% үнөмдөө, нымдуулуктун бир калыпта бөлүштүрүлүшү, кургакчылык мезгилдеринде түшүмдүн туруктуулугун жогорулатуу, суу топтоочу бассейндер. Жаз мезгилинде сууну топтоп, жайында пайдаланууга мүмкүндүк берет. Натыйжасы суунун жеткиликтүүлүгүнүн туруктуулугун, суу тартыштыгынын коркунучун азайтуу, сугаруунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу. Күн энергиясы менен иштеген насостор. Сууну берүү үчүн күн энергиясын колдонушат. Натыйжасы электр энергиясына болгон чыгымдарды 70-100%га чейин азайтуу. Алыскы аймактарда сугаруу мүмкүнчүлүгү, эксплуатациялык чыгымдардын кыскарышы. Сугарууну автоматташтыруу, нымдуулук сенсорлорун жана башкаруу системаларын колдонуу. Натыйжасы сууну 20-30% үнөмдөө, сугарууну так башкаруу, эмгек чыгымдарын азайтуу. Айыл аймактары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр. Сугаруунун заманбап технологиялары айыл аймактарынын өнүгүүсү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жаңы мүмкүнчүлүктөр. Аялдар жана жаштар төмөнкү иштер менен алектене алышат. Сугаруу системаларын башкаруу, топурактын нымдуулук сенсорлорун көзөмөлдөө, жабдууларды тейлөө жана сервис кызматтарын көрсөтүү, сугаруу системаларын орнотуу боюнча бизнес ачуу. Кыргызстанда сууну үнөмдөөчү технологияларды киргизүүнү колдоо үчүн жеңилдетилген каржылоо программалары иштеп жатат. Жеңилдетилген кредиттер, банктар, Айыл банк, Элдик банк. Программанын жалпы фонду 1 миллиард сом. Фергана өрөөндө ирригациялык тармакта өнөктөштүк аттуу регионалдык долбоор Кыргыз Республикасынын жана Тажик Республикасынын аймагында иш жүзүнө ашырылды. Соода жарманкеси бул жеке менчиктердин ирригация тармагында иштеген кызматтардын, өндүрүүчүлөрдүн, ошону менен бирге эле кеңеш берүүчүлөрдүн, дыйкандардын, фермерлердин жана каржы мекемелеринин ортосундагы ачык аянтча түзүүгө өбөлгө жаратты. Кыргызстандын аймагында ирригациялык технологияларды орноткон аянтчалардын кеңейтүүсүнө шарт түзүп бере алдык. Ошону менен бирге эле жаңы чакан суу кампаларын түзүүгө, интенсивдүү бактардын аянттарын кеңейүүсүнө, ошону менен бирге эле энергоэффективдүү болгон күн панелдерин орнотууга көмөк көрсөтүлдү. Муну менен гана чектелбестен долбоор өзүнүн иш чарасына катышкан фермерлерди, кызыктар болгон мекемелерди Өзбекстан Республикасында кенен жайылган ирригациялык технологияларды чоң аянтчада уюштуруу боюнча дагы тажрыйбаны көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди. Мен ойлойм, долбоордун кыска мөөнөтүнө карабастан биз толук кандуу фермерлердин арасында, бизнестердин арасындагы коммерциялык катнашты түзүүгө шарт жаратып бердик. Менин аты жөнүм Жолдошбек уулу Жаныбек, Датка Азия компаниясынын негиздөөчүсүмүн. Бул системанын артыкчылыгы сууну үнөмдөөдөн сырткары топурактын ымдуулугун сактап, эрозиясын азайтат, топурактагы баалуу минералдарды жууп кетпейт. Муну айтайын дегеним, барган сайын климат өзгөрүп, суунун тартыштыгы дагы азыр байкалууда. Жакынкы 5-10 жылдын ичинде элдер, дыйкандар массалык түрдө бул тамчылатуу системасына өтүшөт. Датка компаниясы 2014 жылы Түркияда Анкара шаарында түптөлгөн. Анан биз Кыргызстанда 2018ден бери ачылганбыз. Түркиядан жана Россиядан заводдордон түз алып келебиз, өзүбүз импорттоочубуз. Биздин импорттогон продукцияларыбыздын өзгөчөлүгү анын сапатында. Эки түрдүү сырьё бар. Алгачкы, анан кийин кайра иштетилген сырьё деп. Биздин фитингдер алгачкы сырьёдон жасалат. Бунун өзгөчөлүгү айыл чарбасында гана эмес, ичүүчү сууларда да колдонулат, үйгө суу тартууда дагы колдонулат. Ошондой эле биз дыйкандар менен иштешүүдө жеке өзүбүздүн пайдабыз көрүү эмес, биздин продукциядан пайдаланган дыйкандар дагы ошону көп жылдык, көп убакыт колдонуп, көбүрөөк
пайда көрүшсүн. Дыйкандар сураган нерсесин эмес, аларга кайсынысы керек болот, кайсынысын колдонсо туура болот, ошол жаатта биз кеңеш беребиз. Алардын жер өлчөмдөрүн сурап, кайсы жерде жайгашкан, кандай өсүмдүк отургузат, ошого жараша трубаны, лентаны, фитингтерди ошого жараша тандап кеңеш беребиз. Мисалы үчүн алма бак деп айталы. Ар бир 4 метрде мындай тамчылатуучу 2 литрден 16 литрге чейин бар. Булар саатына 2 литрден 2, 4, 8, 16 литр суу тамчылап берет. Анан ошондой эле мынтип ачып жабып регулировка кылса болот. Булар 100 литрге чейин суу берет. Эми бул болсо тамчылатуучу лента. Бул жерде тамчылатуучу аралыгы 20 сантиметр. Ушул жерде 1 литр 600 грамм суу тамчылайт саатына. Бул ленталардын давлениясы 1-3 чейин иштейт. Ал эми бул көрүп турган трубалар болсо 4 атмосфералык басымга чейин туруштук берет. Учурдан пайдаланып Helvetas уюмуна ыраазычылык билдирем. Канча деген жүздөгөн дыйкандар Баткен, Ош, өзгөн шаарларында жүздөгөн дыйкандар тамчылатуу системасы тууралуу кененирээк маалымат алышты. Ал жерде биз сыяктуу бир канча компаниялар өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Дыйкандарга өздөрүнүн талааларына керектүү шаймандардын көпчүлүгүн дерлик бардыгын белекке беришти. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле кээ бир адистерди жана дыйкандарды Өзбекстан мамлекетине тажрыйба алмашууга, алардын демонстрациялык талааларын алып барып келишти. Ошол менен чектелбестен биз сыяктуу компаниялардын билимин арттырууга, маркетинг боюнча бизге сабак беришти. Ал үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ушул Баткен шаарынын тургунумун. Аты жөнүм Жолчиев Данияр Викторович. Ушул Кудай кааласа ушул жерге бадамдарды өстүрүп, ушул жерди быйыл шекирзейин деген ниеттемин. Баткенге Helvetas Кыргызстан уюму агрокараван жармаркасына Баткенде өткөрүп атканда ошол жерге биз дагы барып катышып калдык. Мен 200 000 сертификатын утуп алып, ушу системаларды алдым. Мага ушул Helvetas бизге себепчи болду, ошо дыйканчылыкка себепкер болгону. Анан бул жерде суу тартыш болгондуктан, анан электр энергиясы жок болгондуктан суу тамчылатуу сугаруу системасын орноттум. Анан өзүңүздөр көргөндөй эле солнечный панель, күн панелини орнотуп, насосту коюп 1,5 километрден сууду тартып келдим бул жерге. Бул шланга мынтип өйдөдөн тартып өткөн себеби бул жерден сел өтөт да. Сел өтүп, мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына жерде шлангалар турат, ошол шлангаларды сел алып кетип, ушинтип агызып кетип, ушундай иш көрсөтөт да. Ошон үчүн ошондой болбосун деп мен атайын ушундай асма кылып сууду асып өткөрдүм. Канча бийик болсо дагы насос теберет, кыжылатпай, кыжылат болбостон өйдөгө тартып сууду өткөрө берем дегенден ушундай эле тарттым, мына суу чыгып атат. Канча бийик болбосун аларга зыян тийбейт экен. Напор күчтүү экенде жакшы экен. Бул жака жаңа отургуздум. Дагы жаңа отургузамын Кудай кааласа. Анан калган кийингилерге анарды отургузайын деп атамын. Анар түрлөрүнү. Бизде көргөндөй эле күн панелдин жардамы менен ошол адырларды аралап 1,5 километрден
ушул жерге чейин ушул сууду тартып келдим да. Бул адырлардын эң чокуу жери бул жер. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерим бул жакта ылдый да. 4 гектардай бар да. Ушул жерде ушул суу менен ушул суу кампа менен сууду сугарамын да. Кургак жерлер көп болгондуктан ошо бизге Хелиотас Кыргызстан долбоорунан ушул бизге ушундай колдоо таап, ушундай күн системасынын ток алып, анан ушундай тамчылатуу сугаруу системаларын ушул жерге орноттук да. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Абдикаримов Сыражидин. Мен Осо Седмар компаниясынын негиздөөчүсү боломун. Биз Осону түптөгөнүбүзгө 2 жылдан ашык болду. Биздин негизги кызматтарыбыз сатуу жана услуга көрсөтүү менен алектенебиз. Вот, например, биз суу насосторун сатабыз, жана күн панелдерини, күн насосторуну ошол кургак жерлерден суу чыгарып, ошо кайрак жерлерди сугат жерлер менен айландырууга алектенип келебиз. Кургак жерлерден барып сууларды текшерип, анан ошо сууларды бурит эткен, биз менен кызматташкан, буровой станок иштеткен компаниялар бар. Ошолор менен биргеликте биз сууларды чыгарып, ал жерге кийин күн панелдерин орнотуп, күн насосторун орнотуп, суу чыгарганга мүмкүнчүлүк жаратабыз. Акыркы жылдары күн панелдерге, күн насосторго талап өтө көбөйүүдө. Себеби бул жаңы инновация, жаңы технология. Мисалы талааларда, суу жок жерлерде чыгарганга эң ыңгайлуу бактарды эме кылганга, кургак жерлерди бакка айлантканга эң жакшы ыкма деп эсептейбиз. Келечектеги биздин пландарыбыз көптөгөн кургак жерлерди сугат жерлерге айландыруу жана дыйкандарга, фермерлерге жакшылап шарттарды түзүп берүү жана жаңы инновациядагы, жаңы технологиядагы нерселерди, буюмдарды алып келүү. Мен Каримов Абдимитал, Ош областын Ноокат району Акбулак айылынан болом. Биз кайсыны көрүп деле билсеңиздер болот. 2011 жылдан бери көчөт чыгаруу элдерге сатууга камсыздап келебиз. Андан сырткары өзүбүздө да кошумча бактар бар, бак тигебиз, консультация беребиз дегенде элдерге. Эми азыр замандын талабы болуп калды десек болот. Суунун таңкыстыгы, климаттын өзгөрүшүнө карата тамчылатуу сугарууларды орнотуп баштадык. Бул үчүн Хелиотастын дагы салымы өтө чоң. Буларга дагы кенен ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул жердеги жаңы тигилген, интенсивдүү методдо тигилген карликовый алма бактары тигилген баары. Бул гала сорту этепшар, азыр дагы өтө жакшы баада сатылып аткан. Андан сырткары жер бизде Ноокат районунда өтө жер таңкыс болгондуктан ортосуна подойлорду эктик. М9, ММ106, карлик, полукарлик подойлорун эгип, көчөт чыгарабыз деген максатта эгилип жатат булар. Бул бактар 2025 жылы тигилген бак. Быйылкы жылы алгачкы түшүмдөрүн берип, сортун аныктыгын билип алсак болот. 2027 жылдан түшүмдүүлүктү жакшы жогорураак деңгээлде күтүп жатабыз. Көчөттөрүбүз Токтогулга кетип атат, Чүйгө, Каракулжага, Кыргызстан боюнча сатылып баштады да бул жердечи. Жергиликтүү көчөттө азыр талап дагы жакшы болгон. Элдерге да түшүмдүүлүк болуп, кирешени тезирээк келтирип атат да бул негизинен. Бул жерге бассейн курулат. Чоңураак көлөмдө бир 100 тоннага чейинки, 100 кубка чейинки бассейнди курсак, азыр бир аз жетишпей калдык, ошо байланыштырганбыз. Бул эми фильтри. Бул жерде насостор турат, дагы кошумча грубый фильтрлер турат. Бул эми даткадан алынган бардык шаймандарды Хелиотас алып берди бизге. Жакшы сапаттуу деп ишенип жатабыз буга да.
системаларды көрсөңүздөр, бул негизи насостар бул жерге орнотулат. Сууну сразу эле көлмөдөн сууну тартып алабыз. Насос фильтрде туруп, тешиктери баягы түтүктөр толуп калбасын үчүн фильтр коюлат. Бул жерде бардык шлангылар жаткырылган, өз эрежеси менен каралган, бардык шарттары менен жеңилдик да бул да болсо кирешени жогортуу максатында. Бул 75 диаметр, 75 диаметрде турбалар жер узун болгондуктан 3кө бөлдүк бул жерди. 80 метрден бөлдүк. Ал бардык тройниктерди коюп, эрежеси менен талапка жооп бере тургандай установка болуп жатат. Мен 2 уул, 2 кызым бар. Алар дагы жаш болгонуна, кичинекей болгонуна карабастан бизге келип, көзү каныгышып, жардам берип дегендей, чарчоону басып, дайым көмөктөшүп турушат. Ага жубайым дагы дайым мени менен бирге жардамдашат. Мындан келди эч талаадын ичи мындай чаң эле андай эмне деген качуу жок да бизде. Баарыбыз биргеликте аракет жасайбыз үй бүлөбүз менен. Бул эми интенсивдүү методдогу жаңыдан ыкмадагы бизге бир аз жаңыда элдерге түшүнүгү толук эмес да. Ошол себептен да Хелватеске да ыраазычылык билдиребиз. Бизди тажрыйба алмашуу боюнча, тамчылатуу сугаруу боюнча, интенсивдүү бактар боюнча, ийне жалбырактар боюнча Өзбекстанга дагы апарып, өтө пайдалуу болду десек болот. Жемишибиз Өзбекстанда дагы биз дагы элдерге ошол көргөн тажрыйбабызды эми алмашайлы, бөлүшөйлү деп жатабыз. Өзүбүздүн айылга, өзүнүн айылга эле эмес, бүтүн Кыргызстан боюнча бизге жардам керек дегендер, кызыккандар болсо, биз өз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз.